Салам жаштар. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кымбаттуу угарман. Бүгүн биз Кудайга болгон ишенимибиз жөнүндө сүйлөшкүбүз келмекчи. Анткени жаштар көбүнчө Кудайга караганда өзүнө, акчага, авторитетке, тааныштарына таянышат. Бирок бул албетте туура эмес. Андыктан биздин бүгүнкү программабыз Кудайга кантип ишенүү керектиги жөнүндө жана ыйык жазууда жазылган ишеним баатырлар тууралуу сүйлөшөбүз. Ишеним деген сөзгө ар ким ар кандай аныктама берет. Илимий көз караш менен караганда, ишеним бул адамдын айланасындагы дүйнөгө көз карашын, чындыкка болгон мамилесин аныктоочу түшүнүк жана билим болуп эсептелет. Бирок ыйык жазуу бизге башкача аныктама берет. Ишеним бул үмүттөнүп, күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү деп эсептелет. Ооба, туура айтасың. Ишеним бул күтүп жаткан нерселердин ишке ашуусу жана көрүнбөгөн нерселердин аныктыгы. Ишеним жөнүндө сөз кылганда, Жунус пайгамбардын окуясы эске келет. Эсиңизде болсо, Жунус Кудайдын буйругун аткаргысы келбей, теңирден качып кеткен. Бирок теңир деңизге катуу шамал жиберди. Деңизде катуу борон болду. Кемедегилер Жунусту деңизге ыргытып жиберишти. Ошондо деңиз тынчып калды. Теңир чоң балыкка Жунусту жутууну буйруду. Жунус болсо 3 күн 3 түн ал чоң балыктын курсагында жатты. Ошондо Жунус ал жерде Кудай теңирине сыйынып ал мындай деди: "Кайгы тартканымда теңирди чакырдым. Ошондо ал мага жооп берди. Мен өлгөндөр жаткан жайдын ичинен ыйладым. Ошондо сен менин үнүмдү уктуң." Урматтуу угарман, Жунус чоң балыктын курсагында жатканына карабай, Кудай анын үнүн угат деп ишенип, жардам сураганда жардам берет деп ишенген. Ооба, уктуруубуздун башында айтканыбыздай, ишеним бул үмүт кылган нерсенин ишке ашышы жана көрүнбөгөн нерсенин аныктыгы. Жунус чоң балыктын курсагында болгон жана Кудай анын үнүн угуп, аны куткараарына ишенген. Так ошондой болду. Ыйык китепте мындай делет: ошондо теңир чоң балыкка буйрук берди. Ал Жунусту кургактыкка бүркүп чыгарды. Анткени Кудайга ишенимсиз жагуу мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек. Эми ишеним баатырларынын айрымдарына токтоло кетели. Ишеним менен Авыл Кудайга кабылдыкынан жакшы курмандык алып келген. Ишеним аркылуу анын адил деп табылгандыгы жөнүндө жана анын тартуулары жөнүндө Кудай көйлөндүргөн. Ишеними менен ал азыркыга чейин сүйлөп жатат. Ишенгендиги үчүн Энох асманга алынды. Ал өлгөн жок. Аны таппай калышты. Анткени аны Кудай алып кетти. Алынып кетерден мурун ал Кудайга жаккандыгы жөнүндө көйлөндүрүүгө ээ болгон эле. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек. Ишеним аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсе жөнүндө аяна алып, өз үй бүлөсүн куткарыш үчүн Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеним менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады. Ишенимдин негизинде ал адилеттиктин мурасчысы болду. Ишеним аркылуу Ибрайым пайгамбар келечекте мурас кала турган өлкөгө кетүү жөнүндөгү чакырыкка баш ийип, кайда бараарын билбесе дагы жолго чыккан. Ишеним аркылуу ал убадаланган жерге келгин сыяктуу отурупташып, ошол эле убаданын мурасчылары болгон Искак жана Жакып менен чатырда жашаган. Анткени ал архитектору жана куруучусу Кудай болгон пайдубал бекем шаарды күтүп жүргөн эле. Сара төрөбүз болгонуна, жашы өтүп калганына карабай, ишеним аркылуу кош бойлуу болууга Кудайдан күч алган. Анткени ал убада берген Кудай ишенимдүү экенин билген. Ошентип бир адамдан, анан калса карып калган адамдан асмандагы жылдыздардай сансыз, деңиз кумундай көп урпак тарады. Булардын баары ишенип жүрүп өлүшкөн. Убадаланганды алышкан эмес, бирок аны алыстан гана көрүп кубанышкан. Өздөрүнүн чыккан жерин өз мекенибиз деп эсептешсе, анда ал жерге кайтууга убакыт табышпак. Бирок алар андан жакшысына, башкача айтканда асмандагыга умтулушкан. Ошондуктан Кудай алардын Кудайымын дегенден уялбайт. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон. Ибрайым сыналганда ишеним аркылуу Искакты Кудайга курмандык катары алып келген. Убада алганына карабастан жалгыз уулун курмандыкка чалуу үчүн алып келди. Бирок ага уулу жөнүндө анткени сенин тукумуң Искактан тарайт деп айтылган эле. Анткени ал өлгөндөрдү тирилтүүгө Кудайдын кудурети жетет деп ойлоду. Ошондуктан келечектеги тирүүлүүнүн белгиси катары уулун кайра кайрып алды. Келечекке болгон ишеним менен Искак Жакып менен Эйсапка батасын берген. Ал эми Жакып өлөр алдында ишеним аркылуу Жусуптун 2 уулуна батасын берген. Таягына сүйүнө туруп Кудайга таазим кылган. Жусуп өлөр алдында Исраил уулдары Мисирден чыгаар жөнүндө ишеним менен айтып, өзүнүн сөөгүн алып кетүүнү осуят кылган. Муса төрөлгөндө анын жакшынакай экенин көргөн ата-энеси аны ишеним менен 3 ай бою жашырган. Алар падышанын буйругунан коркушкан эмес. Муса ер жеткенде ишеними аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Себеби келечектеги сыйлыкты караган.
Ал падышанын каарынан коркпостон ишеним менен Мисир жеринен кетип калган. Анткени ал көрүнбөгөн Кудайды көрүп тургансып бекем эле. Тун уулдарды өлтүргөн периште ысрайылдыктарга тийбесин деп Муса ишеним менен Пасак курмандыгын союп кашектерге кан сүрткөн. Ишеним аркылуу ысрайылдыктар Кызыл деңизден кургак жерден өткөндөй өтүшкөн. Аларды туураган мисирликтер болсо чөгүп өлүшкөн. Ысрайылдыктар Жерихо шаарынын дубалдарын 7 күн айланып чыгышканда ишенимдери аркылуу Жерихо дубалдары кулаган. Чалгынчыларды тынчтык менен кабыл алган сойку аял Рахаб ишенгендиги үчүн моюн сунбагандар менен бирге өлгөн эмес. Дагы эмнени айтайын? Гидон, Барак, Шимшон, Иптах, Дөт, Шемуэл ишенимдер менен падышачылыктарды жеңишкен, адилеттикти орнотушкан, убадаланганды алышкан, арстандардын азуусунан аман калышкан, жалындаган өрттү өчүрүшкөн, жалаңдаган кылычтан аман калышкан, алсыраганда бекемделишкен, согушта тайманбас болушкан, бөтөн аскерлерди кууп чыгышкан. Аялдар өлгөн адамдарынын тирилгенин көрүшкөн. Кээ бирөөлөрдү кыйнашканда эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн эркиндикке чыгуудан баш тартышкан. Кээ бирөөлөр кордук көрүшкөн, таяк жешкен, кишенделишкен, түрмөгө камалышкан. Кээ бирөөлөрдү ишенгендиги үчүн таш бараңга алышкан, аралашкан, кыйнашкан, кылычта өлтүрүшкөн. Кээ бирөөлөр кой эчкинин терисин жамынып, тентип күн өткөрүшкөн. Жокчулуктун каарын тартышкан, кысымга алынышкан, азап тартышкан. Алар бул дүйнөнүн бүт адамдарынан жогору эле, бирок алар чөлдөрдө, тоолордо, үңкүрлөрдө, капчыгайларда каңгып жүрүшкөн. Ишенимдери жөнүндө жакшы көйлөндүргө ээ болгон алардын баары убадаланганды алышкан эмес. Алар асмандагы жеткилеңдикке биз менен бирге жетишүү үчүн Кудай бизге жакшы нерсени даярдап койгон. Ар бир адам бир нерсеге жана бирөөгө ишеним менен жашайт. Мисалы, биз кыялданабыз. Келечекке кандайдыр максаттарды коюп, убакыттын өтүшү менен кыялдарыбыз жана максаттарыбыз орундалат деп ишенебиз. Ошондуктан алар чындыкка айланат деп алардын үстүнөн иштейбиз. Уктуруубуздун башында айткандай, ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү. Биз Кудайга жана анын уулу Иса Машайыкка ишенебиз. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, бизди акташ үчүн 3-чү күнү кайра тирилген. Ошондуктан анын кайтып келишин биз ишенимдүүлүк менен күтөбүз. Ишеним адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерселердин бири. Достук ишенимден башталат. Ишеним аркылуу үйлөнүшөт. Кечиримдүүлүк жана тоо кылуу да ишенимди талап кылат. Эсиңиздерде болсо, Жакыптын катында ошондуктан айыгышыңар үчүн бири-бириңерге күнөөлөрүңөрдү ачык айтып, бири-бириңер үчүн сыйынгыла. Адил адамдын күчтүү сыйынуусу көп нерсени аткара алат деген сөздөр жазылган. Кымбаттуу угарман, эгер байкаган болсоңуз, күнөөлөрүңүздү моюнга алып, ачык айтууга үндөйт. Бирок бир тууганыңа ишенбесең, ага күнөөңдү кантип айтасың? Ооба, азыр балким бирөө жарым кантип ишенип күнөөлөрүң жөнүндө бирөөгө айтууну билет. Бирок биринчи кезекте Кудайга ишенүүнү үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин адамдарга ишене алабыз. Анткени Кудайга болгон ишеним бизди адам катары өзгөртөт. Ыйса силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде ишенимиңер болсо, шектенбесеңер, анда анжыр дарагына кылынганды гана эмес, бул тоого да ордуңдан көтөрүп деңизге түш десеңер, айтканыңардай болот. Ишеним менен сыйынсаңар, сураганыңардын баарын аласыңар деген. Эгерде биз жаңы келишимде китептерди окусак, ишеним аркылуу Кудайдын кереметтерине күбө болгон көптөгөн адамдарды жолуктурабыз. Мисалы, 12 жылдан бери ооруган аял. Бул окуяны билбегендер үчүн мен окуп берейин. Топ элдин арасында 12 жылдан бери кан кетип, азап чегип жүргөн бир аял бар эле. Болгон мүлкүн дарыгерлерге жумшаган ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес. Аял арт жактан келип, Ыйсанын кийиминин четине колун тийгизди. Ошол замат андан кан кетпей калды. Ошондо Ыйса, "Мага ким колун тийгизди?" деди. Баардыгы мен эмесмин дешкенден кийин Петр жана анын жанындагылар, "Устат, эл сени тегеректеп кысып турса, мага ким колун тийгизди дейсиң?" дешти. Бирок Ыйса, "Кимдир бирөө мага колун тийгизди, анткени мен өзүмдөн күч чыкканын сездим" деди. Аял болсо жашырынып кала албасын билип, калтырай басып келип Ыйсанын бутуна жыгылды. Анан бүт элдин алдында ага эмне себептен колун тийгизгенин жана ошол замат айыгып калганын айтты. Ыйса ага, "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды, тынчтык менен бара бер" деди. Ыйса жасаган дагы кереметтердин бири бул Лазардын тирилүүсү болгон. "Ташты алып салгыла" деди Ыйса. Ошондо өлгөн Лазардын бир тууганы Марта ага, "Теңир, жыттанып кетти го. Коюлганына 4 күн болуп калбадыбы" деди. Ошондо Ыйса ага, "Мен сага, эгерде ишенсең, Кудайдын даңкын көрөсүң" деп айткан жок белем деди. Үңкүрдүн оозунан ташты алып салышкандан кийин Ыйса асманды карап мындай деди: "Ата, мени уккандыгың үчүн сага ыраазымын. Мени дайыма угаарыңды билем. Бирок муну мени сен жибергендигиңе ушул жерде турган эл ишенсин деп айтып жатам." Муну айткандан кийин ал бийик үн менен "Лазар, чык" деди. Ошондо колу буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Анын бети башы да оролгон эле.
Иса аларга анын кепинин чечкиле, бассын деди. Бирок моюнга алышыбыз керек. Көп учурда мындай ишеним менен ишене албайбыз. Ар кандай шектенүүлөр, коркуулар тоскоол болот. Айрыкча оор учурларда жана кандайдыр бир тандоо керек болгондо көп учурда коркуп, шектене баштайбыз. Денеде жашаган адамдар катары шектенүүлөр жана азгырыктар болушу мүмкүн. Бирок мындай нерселерге ишеним менен каршы турушубуз керек. Ошондуктан кандай гана кырдаал болбосун, Кудайга чын жүрөктөн ишенип, шектенүүгө жана азгырыктарга орун бербешибиз керек. Анткени ыйык жазууда мындай деп жазылган: бирок эч шектенбестен ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош. Мындай адам теңирден бир нерсе алам деп ойлобой эле койсун. Эки ойлуу адам өзүнүн баардык жолдорунда туруксуз. Күмөн саноо, шектенүү адамдын жан дүйнөсүнүн душманынын негизги куралдарынын бири. Ошондуктан азгырыктарга түшүп калбоо үчүн ойлорубузду башкарышыбыз керек. Анткени шайтан ар кандай ыкмаларды колдонуп, ар дайым сынайт жана тузак жаят. Кээде анын торуна түшүп, ишенимибизди жогото алабыз. Бирок кайра туруп, күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, теңирге ишенимди бойдон калсак, анда өмүр таажысын алабыз. Уктуруубуздун башында ишеним баатырлары жөнүндөгү бөлүктү биз ыйык китептен окуп бердик. Кудай адамдын ишенимин көп жагынан сынайт. Бирок Сарага окшоп, бул мүмкүн эмес деп ойлосок, анда шайтандын торуна түшүп калабыз. Сизге Саранын окуясы таанышпы? Ыйык жаздан окуп берейин. Ыбрайымга келген коноктор андан аялың Сара кайда деп сурашты. Ал ушул жерде, чатырда деп жооп берди. Алардын бири мындай деди: мен келерки жылы ушул эле убакта сеникинде болом. Ошондо аялың Сара уулду болот. Сара болсо анын артындагы чатырдын оозунда угуп турган эле. Сара ичинен күлүп, картайып калганда, мага ушундай сооронуч болмок беле? Мырзам да кары деди. Ошондо Теңир Ыбрайымга мындай деди: картайып калганда кантип эле төрөйүн деп Сара эмне үчүн күлдү? Теңир үчүн кыйын нерсе барбы? Келерки жылы айтылган мөөнөттө мен сеникинде болом. Ошондо Сара уулду болот деп жазылып турат. Көрүнүп тургандай, Сара Кудайдын кудуретине ишенбей, жада калса күлүп жиберди. Бирок Кудай ишенимдүү. Кийинки жылы чындап эле Сара уул төрөдү. Анткени Кудай алдында эч бир сөз күчүн жоготпойт. Ошондуктан Кудайдын кереметтерин жашообузда көрүү үчүн ага чын жүрөктөн ишенишибиз керек. Албетте, жашообузда көптөгөн кыйынчылыктар, ар кандай тоскоолдуктар болот. Анткени шайтан биздин ишенимибиздин бекем болушун каалабайт. Бирок ыйык жазууда мындай деп жазылган: анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, жок болуп кетчү алтындан баалуу. Иса Машаяк келгенде сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат сыйга, атак даңкка ээ кылат. Кымбаттуу жаш угарман, эмнеси болсо да дайыма Кудайга ишен. Анткени адил адам ишеними менен тирүү болот деп биз бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Ушуну менен биздин жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кийинки уктурууда амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.